Базарган районун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Базарган району областта эң чоң райондордун бири болуп эсептелет. 200 миңге жакын калкы бар район. Базарган районунда ушу 3 станция скорой помощь, тез жардам бөлүмү 3 жерге жайгашкан. Бирөө шаардын районунун центринде, бирөө Огон Тала деген биздин айылыбыз бар, чоң айыл. Ал жерде үчүнчүсү Арсланбап айылында. 3 жерге жайгашкан. Биздин обслуживание 100 километр радиуста обслуживать этет. Чынында скорый бул илгери мындан 20 жыл мурун эле коюлган штаттын негизинде ушу 3 эле жерде скорый иштеп келе жатат. Азыркы заманда, азыркы убакта элдин көптүгү мына шаардын өзүндө эле 70 миңге жакын калк болуп калганына байланыштуу бир скорый чынында тез жардам күчү жетпей калды. Ошого мен өзүмчө быйыл жылы 2026 жылга штаттын өзүбүздүн штаттан чыкпай, штаттын негизинен алып 1 февралдан азыр уже штатты каралып атат, биз защита кылып атабыз. Ушул защита кылган штаттын негизинен азыр ушу бир дагы станция скорой помощька дагы тез жардамга дагы бир тез жардам бөлүмүн кошконго өзүнүн медициналык кызматкерлери менен кошобуз. Кудай кааласа 1 февралдан бул иш башталат. Азыркы убакта тез жардам машинасы боюнча мен көп жерлерге чуркап атам, барып атам. Бул боюнча өндүрүш үчүн көп аракет кылып атам. Биринчиден былтыр август айында, 25 август айында мен министерствого, өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлигине кат жүзүндө жазып, ушу бизге 3 тез жардам машина унаасы керек деп жазгам. Катка жооп азырынча биз алып бере албайбыз деп катка жооп келген. Ошого байланыштуу машина жоктугуна байланыштуу азыркы эски машиналар менен иштеп атабыз.